Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясында Хусейин Карасаевдин 120 жылдык юбилейине арналган иш-чара өткөрүп жатабыз. Бул жерде Алай райондук маданият бөлүмү тарабынан уюштурулган, ошондой эле райондук борборлоштурулган китепканасынын, ошондой эле райондук билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулган жалпы райондук деңгээлде ушу биздин маданият үйүндө иш-чара өткөрүп жатабыз. Биздин максатыбыз ушу пандемия жана башкалар бар бир топ иш-чаралар өтпөй атты эле. Ошол бүгүн райондун деңгээлинде бир жакшы ушул ишкинин эмгек басып өткөн жолун даңазалоо максатында райондук деңгээлде өткөрүп жаткан иш-чарабыз. Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгы бардык жерлерде өтүп жатат. Бул жыйынтыктоо катары ушул биздин маданият бөлүмүндө өтүүдө. Биздин борбордук китепкана, анын жер-жердеги филиалдары Хусейин Карасаевдин 120 жылдыгы боюнча китеп көргөзмөлөрдү, буклеттерди, бардык иш-чараларды өттүк, буга чейин өтүп келдик. Жыйынтыктап бул жерге алып келдик. Хусейин Карасаев өзү 1901 жылы Ысык Көл облусунун Түп районунун Актерек айылында туулган. Ал өзүнүн эмгектеринде жалаң гана көптөгөн сөздүктөрдү котормолоп, мен баса белгилеп кете турган жерим, ал 1924 жылы Эркин Тоо газетасын чыгарганга Касым Станов менен бирдикте салым кошкон. Манас эпосун түзүүгө өзүнүн салымдарын да кошкон да. Анан эми бул жерде айта кетсек, биздин борбордук китепканада анын эмгектеринин бардыгы фондубузда чагылдырылган. Мына Камуснаме китеби. Бул китепти окурмандар көп сурап жатышат. Анан да накыл сөздөрү эки сөздүгү. Бул 1972 жылы чыккан. Бул накыл сөздөр боюнча айрыкча бизден мугалимдер көп сурап жатышат. Интернетке караганда менин оюм боюнча бул китептердин пайдасы аябай зор деп ойлойм. Анткени накыл сөздөрдү окуу менен биз өзүбүздү тарбиялайбыз деп ойлойм. Билимдүүлүккө, баягы кыргызда айтылгандай, билимдүүгө дүйнө жарык дегендей, китеп аркылуу көп нерсени билүүгө болот. Хусейин Карасаевдин эмгектери аркылуу азыркы жаш муундар көп билимдүүлүккө үйрөнөт деп ойлойм. Анткени бунун эмгектери, ушул накыл сөздөрү жаштарды билимдүүлүккө, ушу сөз таалимин үйрөнүүгө чакырат да. Канчалык кишинде Ушул эми айрым китепканадагы накыл сөздөр 1971-72 жылы чыгыптыр. Анан баягы бир өзгөчөлүгү бул баягы 1924 жылы Кыргыз элиндеги эң алгачкы газета, Эркин Тоо газетасына Кыныстанов менен бирге эмгек кошкон экен. Андан сырткаркысы Манас эпосун изилдөдө дагы көп эмгектерди кошуптур. Бүгүн мына районубузда кыргызга белгилүү, окумуштуу, ойчул Хусейин Карасаевдин 120 жылдык салтанаты өтүп отурат. Буга райондук маданият бөлүмү жана театр, райондук борборлоштурган китепкана бардыгы катышып, ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз. Себеби бул Хусейин Карасаев кыргыз сөздүгүн, орус тилиндеги сөздүктөрдү, кыргыз тилиндеги болгон байланыштарды кыргыз элине чоң эмгек өтөп кеткен. Бул тууралуу мен айта турган нерсем, биздин театр ишмердүүлүгүндө, адабиятта, сахнага кандай спектакль койгондо дагы ушул Хусейин Карасаевдин эмгектери менен биз ошол кыргыз сөздүктөрүн, ойчулдугун пайдаланып, ушул заманда жакшы материал катары колдонуп келе жатабыз. Бул деген кыргыздан чыган окумушту кыргызга бар жок сөздүктөрдү, накыл сөздөрдү
тақтап, даналап элге сиңирген эмгеги зор. Ошондуктан ушуну азыр биз сахналаштырып, театр кызматкерлери сахнада беребиз. Ошо айта турган нерсем, Кыргыз элинде мына ушуга окшогон окумуштуулар, ойчулдар боло беришин каалар элем.